Адам жакшы нерсени жанынан көрбөсө, жакын адамдарынан укпаса, ал жөнүндө кыялдана албайт. Ошондуктан дагы чоңдор келечегибиз болгон жаш өспүрүмдөргө болушунча жакшы нерселерди көрсөтүүсү кажет. Ал эми чоңдор демекчи биз бир эле бийликтегилерди же жетекчилерди ойлогондугубуз дагы туура эмес. Сизден кичүү инсан барбы? Сиздин жардамыңызга муктаж пенде барбы? Демек сиз жардам берүүгө толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Байке, күн алып койсоңуз. Ачкычыңыз түшүп калды. Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси мына ушундай критерий менен негизделген. Ага өлкөнүн бардык аймагынан улутуна, жашына, үй бүлөлүк шартына карабай каалоочулардын бардыгы мүчө боло алат жана ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша коомдун өнүгүүсүнө салым кошуп келет. Сиздердин катарыңыздарда мен дагы бармын. Жакшы маалыматты жайылтуу колумдан келет. Биз жасаган материал сизди бир аз да болсо ойлондурган болсо, максатыбызга жеткен болобуз. Демек, Иштириктин бүгүнкү чыгарылышы жаштар арасында модага айланып жаткан ыктыярдуулук темасына арналмакчы. Эгер мода жок болсо, аны күтүп отуруунун кажети жок. Ийгиликтүү адамдар өздөрү жараткан. Кантип дейсизби? Мына ушинтип эле жакшы нерсени жайылтуу менен. Демек, бүгүнкү күндүн модасы жаштар биримдиги. Той топурлардан сырткары алар кайрымдуулук иштери менен алектенүүдө. 1-июнь балдарды коргоо күнү. Ата-энелер бул күнү бардык жумушун жыйыштырып коюп, балдарын ойнотот, түрдүү белектерди алып берип, маанайын көтөрүү үчүн колунан келгенин жасайт. Бирок бул күнү башкаларчылап кубана албай калган балдар бар. Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси жардамга муктаж үй бүлөлөрдү кыдырып, наристелерге белек тартуулашты. Өзүң айткандай спецназ болуп, генерал болгон, мамлекет үчүн кызмат кылган жигиттерден болгон, өмүрүң узун болсун. Bayramın menен, ha? Rahmat dersiniz. Мамат Кадырова Батма 3-чү топто кулагына майып кыз, күйөөсү өтүп кеткен жолдошу. Бул жак Нурзат деп кичинекей кызы, тоже 2-чү топтогу майып кыз. Бул жак небереси, чоң кызынын кыздары бар экөө. Кичинекей анын кумсушум колунда. Бул да болсо келечек муунга болгон камкордук. Анткени өспүрүмдөргө карата уяда эмнени көрсө, учканда ошону алат деген накыл кеп бар эмеспи? Биздин максат бүгүнкү күндө жаштардын ортосундагы сапаттуулукту арттыруу жана бүгүнкү күндө муктаждуу үй бүлөлөргө ар тараптуу жардам берүү биздин максат. Биз акыркы деп эсептейбиз. Кудай калса дагы көп келип турганга Алла насип этирсин. Рахмат, сиздерге дагы Алла разы болсун. Дайым ден соолук берсин, оорубаңыздар, ар дайым ушинтип жаркырап жайнап жүрүңүздөр, туткан орозуңуздар кабыл болсун. Сиздер бизди сыйлап келген болсоңуздар, сиздерди Аллахым сыйласын. Эгер
кайрымдуулук жана белек тууралуу сөз кыла турган болсок, эс алуу багы элге берилген эң мыкты белек. Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси Ош шаарынын эли сиздер үчүн мына ушул паркты белекке тартуулады. Мында келип таза абада дем алсаңыз болот, жакын адамдарыңыз менен сырдашсаңыз болот, жана ошондой эле жөн гана сүрөткө түшүүгө дагы ыңгайлуу жай. Биздин заманда баары сатылат дейбиз, баары кымбат дейбиз. Бирок чыныгы баалуулуктар бизди акысыз эле күтүп турат. Маселен, мына ушул жупуну китептекченин ичинде адабияттагы алыптардын, бир катар илимпоздордун мыкты табылгалары күтүп турат. Жана бул китептер акысыз, каалаган учуруңузда келип окусаңыз болот. Бир сураныч, окуп бүткөн соң кайра ордуна коюп койсоңуз. Анткени бул меники эмес, сиздики, аныкы дагы эмес. Бул баарыбыздыкы. Бирге окуйлу. Ар бир областта ушу бирден бир шаар үчүн бир белек кылайлы деп чечим чыгарып, ушул жерде биз буга чейин Жалал Абадта базар коргон районуна 100-жылдыгына карата бир эс алуу бактын ачылышын бергенбиз. Андан кийин Баткен шаарынын центрине бергенбиз. Мына ушу 3-чү болуп Ош шаарында болуп жатат. Бул жерде жалаң ошо Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмесинин мүчөлөрү өздөрү демилге көтөрүп, өздөрү демөөрчү болуп, ушундай жаркыраган жакшынакай эс алуу бакты бир айдын жүзүнүн ичинде ачып алдык. Биз кеп кылып жаткан Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмесинин максаттарынын бири коомдук кызыкчылыкты күчөтүү, меники, сеники деп бөлбөй, талашып тартып албай, талкалап салбай, элдики, жалпыбыздыкы деп аяр мамиле жасоого коомчулукту чакыруу. Ал үчүн ар бир облустан ыйгарымдуу мүчө болгон жаштардын башын бириктирип, мезгил менен аймактарды кыдырып түрдүү иш-чараларды өткөрүп келет. Барган жеринде мына ушул эс алуу багына окшогон эстеликтерди белек кылышууда. Мамлекет бизге эмне иш кылып берди дебестен, биз мамлекет үчүн эмне жумуш жасадык деген уран менен келатабыз. Бир жыл бою биз ар бир областтарды кыдырып, ар кандай иш-чараларды уюштуруп, ар кандай жүрүштөр жасап келдик. Бүгүнкү күндө мына Ош шаарына келип, ыйык Орозо айында сиздер менен жүз көрүшүп отурабыз. Жасаган иштен сынчы көп мезгилде болуп атат. Биз бири-бирибизге акыл үйрөтүп, муну жазсак, мындай болот эле, муну мындай кылат элек деп, айрыкча улуу муундардын өкүлдөрү бири-бирибизге акыл үйрөтүп отурган мезгилде, мынакей Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси кантип алга жылсак болот, кантип алдыга карай кетиш керек деген нерсени так далилдеп көрсөтүп койдук десек биз жаңышпайбыз. Эс алуу багынын ачылуу аземинде бирикменин аткарган иштери жана алдыдагы пландары кеңири тааныштырылды. Өзгөчө активдүүлүгүн көрсөткөн жаштар Ош шаардык мэриясынын шаардык кеңештин ардак баракчалары менен сыйланды. Бұл ұйым саясаттарға аралашпайды екен, маңа жаққан жерлері саясатқа аралашпайды, только жалаң
Кыргыздын патриот жигиттери Кыргыздын жаштарын чакырат болчумун. Биздин уюмга келип кошулуңуздар. Себеби бул эле иш менен токтолбойт. Дагы деле келечекте жакшы Кыргызга бир салымыбызды кошоюн деген бир чоң ниеттерибиз бар. Лидер тарбиялоодо жаштарды саясатка эрте аралаштыруу популисттикти арттырып, көптөгөн келечектүү жаштардын чоң саясатта курман болуп жаткандыгын убакыт тастыктады көрүнөт. Ал эми чыныгы лидерлер элине жерине күйгөн, аймактарга из калтырган, элине жерине эмгек сиңирген жаштар экендиги талашсыз эмеспи? Сиздер менен Жылдыз Капарова, Элеман Акбаев жана Өмүрбек Райымжан уулу болду.